Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз. Бүгүнкү студиябыздын коноктору Ак Сы районунун Ак Суу айылдык кеңешинин депутаттары, ошондой эле жогорку кеңештин депутаттары Рада Туманбаева жана Алмазбек Эргешев. Кош келдиңиздер. Мына сиздер 2 күндөн бери жогорку кеңеште жүрөсүздөр, депутаттар менен жолугуп атасыздар. Анан кийин эмне маселени козгодуңуздар, кандай жоопторду алдыңыздар? Биринчи өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Рахмат. Жалал Абад областы Ак Сы районунун Ак Суу айыл өкмөтүнө караштуу Жаңы Талап айылында номер 12 Кадыркул Шеркулов атындагы орто мектепте ата энелер комитетинин төрагасы Куатбек Шеркулов. Биз эң ушу айылдагы көйгөйлүү маселе болгон Кызыл Жар 12ден Ак Сууга чейинки 35 километр жолубуз убагында бир 70-жылдардын башында ошол убакта Жаңгазиевдин аракети менен салынып калган жол бүгүнкү күндө 50 жылга жетип калды. Жолдун тамтыгы калбай аябай кыйын оор болгондуктан бардык көйгөйлүү маселелерибизди угуп, мындан ары дагы ошо жардам бериш немелерин берди, убадаларын берди. Бирок эми депутаттар сиздерге барып атат, сиздерди кабыл алып атат, сиздердин арыздарды угуп атат. Маселелер чечилип атабы? Маселелер эми чечилип атат. Мисалы үчүн бүгүн ошо жолдун маселесин чечти. Тапшырма берди. Тапшырма берсе эле сиздер ишенип кетип каласыздар. каласыздар. Акча бөлүнгөндөрдүн каражаттарын айтты. Контролдой тургандарын айтышты. Ошо министрликке кирип атайын, жол транспорт министрлигине кирип тапшырмаларды берди. Биз ишенебиз. Ушул иш болот деп. Негизи ошо сиздерге окшош айылдык кеңештин депутаттары бизге дагы ошол биздин студиябызга көп келет. Анан баардыгы эле ошол жол маселесин көтөрүп келишет да. Жол маселесин ошол кантип чечсе болот? Баардыгына убадалар берилип атат да. Депутаттар мисалы ар бир депутат ошо өзүнүн регионуна убадаларды берип атат да. Ушул контролдо беребиз депчи. Бирок сиздер өзүңүздөр ишенесиздерби ошо жакында жолуңуздар бүтөт, оңдолуп калат? Контролдо беребиз деп тапшырмаларды берди. Ошо кече комитетте каралып аткан экен. Ошол жерде эле беришти. Андан кийин кирип министрликтерге кирип ошо акчанын бөлүнгөндүгүн айтып чыгышты. Тапшырманы берди ошо ДЭУга. Биз ишенебиз. Мен Ак Суу районунун Ак Суу айылынын айылдык кеңешинин депутаты Төрөкулов Калдарбек. Мен айтып кетер элем, мына ушу жогорку кеңешке келип пикирлешип, жогорку кеңештин депутаттары менен айылдык көйгөйлөрдү ортого салып, акыл калча деп келген элек, жакшы ой максаттарыбызга жетип келип, Алмаз Манасбекович менен жана Рада айым менен чогуу бүгүн көп маселелерди айтышып, ортого салып сүйлөштүк. Ошо биздеги эң көйгөйлүү маселе ошо Куатбек айтып кеткендей, Ак Суу Малишай Ак Суу жолу 35 километр. Кече күнү тиги Минтрансқа чейин кирдик. Минтранстын министрге чейин кирип сурап сүйлөштүк. Кудай кааласа булар дагы бүгүндөн баштап уже жана экскаватор менен тралын жөнөтүшүп баштайбыз деген бизди кылды. Анан ошо менен понедельник күнү толук ишти баштайбыз деген. Биз эми ошого үмүттөнүп ишенип отурабыз. Кудай кааласа ошол иштер башталып калса. Башталбай, ошол жолуңуздар бүтпөй калса эмне кыласыздар? Кайра келебиз. Анан келип дагы кире турган жерлерге кирип көрөбүз. Башка эмне кылабыз? Биз эми ишене турган жерибиз, эң ишеничтүү жерибиз ушу жогорку кеңеш. Кыргызстандын эми ишенебиз. Анан президент. Биз Америкага барып арстан албайбыз да, же болбосо эмеге Россияга барып. Бирок эми сиздер ишенип шайлап бердиңиздер да депутаттарды, партияларды шайлап бердиңиздер. Анан 4 жыл өттү, сиздер 5-жылы жол оңдоп бер деп келип атасыздар. Анан кийин эмне болот? Мындан кийин кандай болот? Сиздердин ишеним ушундан ары деле улана береби же бир чеги барбы? Ооба, ишенимибиз боюнча айта кетсем, мына азыркы алдыбызда коюлган иштер ишке ашып калса, Кудай кааласа нараны ишеничти дагы күчөтөбүз. Мен Жөрөбек Беркин, мына 2 күндөн бери Ак Суу айылдык кеңештин депутаттары менен биrdikte мен жайыт комитет, Ак Суу жайыт комитетинин төрагасымын. Ошо парламентке келип, парламентте бизди жакшы кабыл алып, комитетте жолугушуу болду. Бүгүн жалпы отурумга катыштык.
депутаттарына көпчүлүгү менен түзмө-түз баарлаштык. Биздин Ак Суу районундагы Ак Суу айыл өкмөт Ак Суу жайыт комитетинде мындай бир такырланган же пайдаланууга жараксыз болуп калган жайыттар жок. Эми депутаттар бул жайыт жөнүндө мыйзамды кабыл алып берди. Мындан ары ушул жайыт багытында кандай жардам керек сиздерге жогорку кеңештен? Жайыт багытында жогорку кеңеште мына 2009-жылы чыккан жайыттарга мына 2011-2016 жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча планга өзгөртүүлөр, толуктоолор кирген. Эгер талаш тартыш болуп калса, биринчи колхоз совхоздорго мамлекеттик көз акты менен берилген жайыттардын чектери боюнча аныкталат. Экинчи, колхоз совхоздор узак убакыт мамлекеттик запас жерди пайдаланып келсе, ошол аркылуу аныкталат деп атат. Бул колхоз совхоздордун ордуна мына азыр айыл өкмөттөр түзүлдү. Мурда биздин Ак Суу совхозу пайдаланып келген алыскы жайлоолор, мисалы Миңбөө, Кумбел, бул мыйзам чегинде Ак Суу айыл өкмөтүнө таандык болуп турат да. Ушуну мыйзамды абдан туура чыгарган деп эсептейбиз. Бардыгы баягы биз мыйзамдуу мамлекетте жашайбыз. Ушул жайыттын чектери дайыма мыйзам жолу менен чечилет. Аксакал, эми сиз мыйзамдардын баарын жатка билет экенсиз. Бирок ушу депутаттардан эмне жардам керек азыр? Мисалы эмне сурап келдиңиз? Биздин Ак Суу айыл өкмөтүнүн аймагында чаптуу жерлер дейт, баягы кышында мал кыштатып, чөп салбастан, жем бербестен баягы эле кышында кол карабай чыгып кетет да. Ушундай жайыттарыбыз бар, бир 10 000 гектарга жакын. Аксай, Каракөңдөй, Телеке, Бешкой деген жайыттар. Ушулар 69-жылы бул Ак Суу совхозуна өткөн ушул жайыттар. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен, болбосо областтык аткаруу комитетинин чечими менен. Анан 97-жылы мыйзам чыккан Кыргыз Республикасынын 17 апрелде. Баягы совхоз колхозго берилген жайыттар кайра Токой фондуна кайтарылсын деп. Ошо негизинде Токой фондуна кайра кайтарылып өтүп кетти да, бир 10 000 гектарга жакын. Ал жер деген чаптуу жер. Кышында малды кыштоолор, азыркы мурда совхоздордун кыштоолору болгон. Ошол жерде чабандар жашаган. Ошол кыштоолордо биздин эл эгер ошол жайыттар кайра бизге айыл өкмөттөргө кайтарылып берилсе, биз ошол жерлерге кыштоо салып, элибиз кышында малын кыйналбастан, кол карабастан, малы еттүү, семиз, жакшы төл алганга абдан жакшы ыңгайлуу сүрөт эле да. Ушулар эскоско өтүп кетип, азыр абалы оорлошуп атат. Саламатсыздарбы? Бүгүн ушул Рада айым менен Алмаз мырза менен бул жерде жолугушууларды өткөрүп, кечэтен бери жогорку кеңештин иш жүргүзүү структурасына катышып олтуруп атабыз. Мен Чойбекова Тинатин, ушул Ак Суу айыл аймагынын аялдар кеңешинин төрайыммын. Жогорудагы көтөрүлүп аткан маселелердин бардыгына мен кошуламын. Ушулардын бардыгын аткарыш үчүн ар бир адамда билим болуш керек. Билим сапаты жогору болсо, акыл аң сезими бийик болсо, ушуларды кайсыл жол менен кандай деңгээлде чече тургандыгы жөнүндө акылына жетет эле деп ойлойм. Ошондуктан ушул биздин айыл аймагыбызда ушул 3 мектеп бар. 3 орто мектепте ушул компьютерлердин жетишсиздиги бизди өтө кыйнайт. Ошондой эле окуу куралдарын, китептердин жетишсиздиги бар. Жана ошондой эле биздин ошол мугалимдердин жетишсиздиги, физика, математика мугалими, англис тили, орус тили мугалимдердин жетишсиздиги ушул биздин калкыбыздын көйгөйү деп билемин. Жана ошондой эле ошону бүгүн айтып да өттүм. Ушул боюнча дагы ошол биздин жогорку кеңештин депутаттары жакшы маселелерди көтөрөт деген ишеничте келдим. Анан дагы айтайын дегеним, бул жерде чындыгында айылда ар кандай нерселер жогорку кеңештин депутаттары үчүн айтыла бергени менен, мына биз көзүбүз менен көрүп, элибиз үчүн, журтубуз үчүн, ошол жалпы кыргыз эл үчүн күйгөн депутаттарды көрүп, катышып, биз ошо отурумда катыштык, бүгүнкү сессиясына катыштык. Чындыгында эле ушул аракетти эми ошо мугалимдин жетишсиздиги Кыргызстандын баардык эле айылдарында, аймактарында бар сыяктуу. Депутаттар кантип жардам бере алат деп ойлойсуз? Мен ойлойм, бул мынакей ошол социалдык маселелерди кароодо жогорку кеңештин депутаттары ошол коюлган маселелерди туура экендигин тастыктап, бул жергиликтүү жерде ушундай маселелер бар экендигин, ошо министерствого маселелерди койсо, бүтүп аткан биздин кадрларыбыздын баардыгын тең ошол айылга бир кандайдыр бир жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүү менен, жакшы жолдор менен алып барып бизге жакшы жардам берсе деген үмүттөмүн, жана ошону талап кылат деген ойдомун да. Жогорку кеңештин депутаттарына сиздерге да рахмат. Мен Шадыканов Дүйшөналы, Ак Суу айыл кеңешинин депутатымын, бюджет комитетинин. Бизде бул
көйгөйлүү маселе боюнча, бюджет боюнча. Айылда ушу жанагы тендер маселеси боюнча да бизде. Тендер маселеси боюнча ушул 1 миллионго чейин тендери жок эле. Азыр Уручкага да тендер жарыяланып калды го. Ошону ала албай ушу көп иштер артка тартылат да. Саламатсыздарбы? Ак Суу айыл өкмөтүнүн башчысы Качыбеков Улукбек Мамытбекович. Ак Суу айыл өкмөтү облус борбору Жалал Абад шаарынан 180 км, райондун борбору Кербен шаарынан 90 км алыста турган эң алыскы айылдардын бири. Ак Суу айыл өкмөтүндө бүгүнкү күндө 7000ге чукул калк жашайт. Негизинен Ак Суу айыл өкмөтүндө бардык эле социалдык объектилер бар, больница, мектеп жана башка бардыгы курулган. Бирок ошол эле убакта Ак Суу айыл өкмөтүндө көйгөйлүү маселелер жок эмес. Алардын бири ушул азыркы биздин депутаттар айтып аткан эң биринчи көйгөй ушу 1969 жылы курулган Малисай Ак Суу жолу, Шеркулов орто мектебинин эскилиги десек эми эски деп карабай таштап койгон жерибиз жок, аракет кылып карап атабыз. Бирок баягы калктын өсүшү менен окуучулардын батпай үчтөн отуруп окуп аткандыгы. Алмаз Манасбекович, мен сизге мындай суроо болот да, мына эртеден бери угуп атабыз. Бул көйгөйлөрдүн баары сиздерге 4 жыл мурда эле айтылган да. 4 жыл мурда эле айтылган да. Анан кийин ушинтип эле баягы сиздердин шайлоочулар келип, сиздер регионго барганда деле ушул маселелерди айтат, бул жакка келсе деле ушул маселелерди айтат. Сиздер өзүңүздөр мындай ыңгайсыз сезесиздерби депутат катары? Чечилбей атканда маселелер. Ибраим иним, рахмат. Ушул айылдан келген депутаттар чакырып, ушундай бир мүмкүнчүлүк түзүп берип атканыңа. Мен эми бул айылдан келген коноктор сүйлөсө жакшы болот эле дейм да. Эми мен жана жолдун барган сайын жолугам. Булар бардыгы жакшы тааныйт, мен ар биринин көйгөйүн жакшы билем. Ошон үчүн мен кыскалай айтып коеюн, неудобно сезбейбиз. Себеби дегенде ошол жердин көйгөйүн бардыгын билебиз. Жана жол былтыр айылдын ичине жол асфальттатып бердик. Быйыл ошол министр транспортуна апарып 10 километр жолун шагал түрүндө эле капремонтун өткөзүп берели дегенбиз. Ошол 3 миллион сом бөлүнүп салынат деп мен буларды ишендирип кетемин. Биз эгер суроо болсо мен кийин бир келип өзүнчө кенен жооп берип сүйлөшөлү. Мен ушул коноктор сүйлөй берсинчи. Рахмат. Мен Ак Суу айыл кеңешинин төрагасы Самарбек Парпиев Анарбекович. Азыр менин маселе эң главный жол маселеси. Жол маселеси боюнча келдик эле. Анан бuyakta депутаттарым өкмөт баары айтып кетти. Буюрса жол маселеси чечилип эле калды элем. Кече Минтрансқа барып, кече комитетте отуруп каралгандан кийин замминистр бизге сөз берип, өзүнчө чакырып кабылдамасына чакырды. Айкы барып министрине да жолуктук, комитетке дагы жолуктук эмесине, замминистрине да жолуктук. 1 миллион сом акча буюрса мына понедельник күнү которо турган болду. Иш башталды деп ойлойм. Буюрса токтоп турган экскаватор иштеп атат. Девон начальниги жалып кылды эле экскаватор жөнөтө турган болду буюрса. Ак Суу айылдык кеңешинин депутаты Эпеев Урматбек. Эми бизден ошол көйгөйлүү маселебиз агаларым айтып кетти. Главный бизде жол да. Жол, анан суу, таза суу. Ошол агаларым айткандай, эми кыскача айтып кетейин. Ушул маселе боюнча келгенбиз. Анан ушу жогорку кеңештеги Алмаз экеге жана Рада эжеге рахмат айтабыз. Рада Мураталыйна, сизге дагы деле мындай оңтойсуз суроо берип коеюн. Негизи ушул мына айыл өкмөттүн депутаттары, айылдык кеңештин депутаттары келип, сиздер менен жолугуп, министрлик менен жолугуп, маселелерди чечип кетип атабыз деп атпайбы? Өзү кандай иштеш керек бул? Кыргызстандан бардык айыл өкмөтүнүн депутаттары ушул жерде жүрүш керекпи же өзү эле ушул айттырбай эле, келбей эле ушул депутаттар суранбай эле иштер бүтүшү керекпи? Система өзү кандай иштеш керек? Рахмат, Ибрагим. Биринчиден сизге ыраазычылык ушул бизге ушундай аянтчаны түзүп бергениңиз үчүн. Анан сиз айткандай, эмнеге бияка келиш керек деген, негизи ар бир эле кыргызстандык келип бир сыйра ушул жогорку кеңеште же болбосо ушул ведомстволордо кандай жумуштар жүрүп атканын өз көзү менен көрүп кетишин мен сунуштайт элем да. Себеби бул жерде кандай иш жүрүп атат, элде кандай сөз болуп атат, анын баардыгы мындай дал келбейт да. Биздин коноктор кечээден бери ушул жерде жүрүп,
комитеттеги жумуштар боюнча, жогорку кеңештин иши боюнча таанышып, өздөрүнчө уже башка мындай ойдо баратышат да. Анан эң туура баягы бардык нерсенин өзүнүн планы бар экен, бирок эми мамлекетибиз чоң болбосо да көйгөйлөрүбүз көп. Ар бирине деген мындай баягы бала ыйлабасы эмчек каякта дегендей, ошол эми ар бир адам, ар бир айыл өкмөт менен тыгыз иштегенде гана ошол айыл өкмөттүкү мындай алдыга жылат экен да. Себеби мен дагы мынакей күбө болдум. Азыр мага айылдык статус алып берүү боюнча дагы сунуштар түштү. Бул боюнча кичине тажрыйбабыз бар. Буюрса ал боюнча да иш жасайбыз. Азыр мынакей 15-жылы биз 4 болуп, буюрса ушул 4 жылдын ичинде көптөгөн эле маселелерди чечтик деп ишендире алам. Мен тактоо иретинде айтып кетейинчи, урматтуу телекөрүүчүлөргө дагы да булар көйгөй менен келген жок. Биз ушул тажрыйба алмашып, пикир алмашып кетсин деп биздин конокко чакыруубуз боюнча келишти. Ал эми тегенизи ошол баягы жөн эле ошону коштоп, баягы министрди көргөндө, жол министрин, транспорт министрин жол жөнүндө айтып калып, гостройду көргөндө мектеп жөнүндө айтып калып эле ошондой эле попутно болуп атат да. Өзү чакыруубуз боюнча келишкен, конок бололу деп. Атак аксыдагы ар бир маселе, ар бир көйгөй боюнча бизде деген маалымат бар. Рахмат. Сиздер мына жогорку кеңештин ишин көрдүңүздөр, биринчи өзүңүз тааныштырып койсоңуз, анан кийин кандай баа берип атасыздар, эми кандай иштейт экен депутаттар? Мен Беримкулов Абдулкасым, ушу Ак Суу району Ак Суу айылдык кеңешинин депутаты. Мурун көрүп жүрсөк телевизордон, өз катыштык, көрдүк, баары жок жакшы. Анын өстүн көйгөйдүн маселелерди айттык. Колунан келчү нерселерди аткара турганын бериштүү убада берди. Рахмат. Рахмат. Ак Суу айылдык жаштар иштери боюнча комитеттин төрагасы Азимбек Жанарбек. Биздин ушу Бишкек шаарына чакыруу жумуш сапары менен келүүбүздүн максаты негизинен ушул жогорку кеңештин депутаттары Алмазбек Манасбекович, Рада Мураталиевна жана башка депутаттар менен жолугуп, пикир алмашып, баарлашып, ушул максатта келгенбиз. Ошо менен эле негизи бизде ушул көйгөйлүү маселелерибизди дагы ушу жана жогорудагы жолдоштор айтып кеткендей эле баарын тиешелүүнө жараша козгоп, жаштардын маселеси эмне? Жаштардын маселеси боюнча азыр эми жанагы региондорду өнүктүрүү жылы боюнча эми айтып кетсем, айыл аймактардагы жаштарга жакшы неме болбой келатат да негизиненчи. Негизинен азыр эми основной эң биринчи көйгөйүбүз бул жол маселеси болуп атат, садик маселеси болуп атат, мектеп маселеси болуп атат. Анан кийин уже бул маселелерден кийин анан кийин уже жаштарга неме мындай көңүл бурулат да, мындай салмактап карап келгенде. Мен ошо Ак Суу айыл өкмөтүнүн жергиликтүү кеңешинин Төрөкулова Улайымын. Мен ушул убакыттан пайдаланып, Алмаз мырзага, Рада айымга ыраазычылык билдирип кетем. Бизди ушундай көңүл бөлүп ушул эмеге алып келип атканыңыздарга. Депутаттарыңыз кандай иштеп атыптыр? Депутаттарым жакшы эле иштеп атыптыр. Биз эми мурун бул жерде сиздердин кызыкчылыктарды коргоп атыптырбы? Кудайга шүгүр эле коргоп атышыптыр. Анан дагы биздин бир топ көйгөйнү маселелерибизди азыр дагы айттык, убадаларын беришип атат. Кудай кааласа чечип берет деген үмүттөбүз. Биз ошо айыл, Ак Суу айыл өкмөтүндө 2 айылбыз. 2 айылдын бирөөсүндө садик бар. Жаңталап айылында садик жок. 400-га жакын түтүн элибиз бар. Садикке муктажбыз. Биз мектебибиз да начар акыбалда. Биз эми бардыгы эле каржы маселесине алып барып такалат экен. Эми каржы маселеси да бир чечилип калып, биздин ушул көйгөйлүү маселелерибизге көңүл бурат деген үмүттөбүз. Ушуларыбыз чечилип калса, спорт залыбыз жок, жаштарыбыз аябай спортко муктаж, спорт залыга муктаж. Ошолор чечилип калат деген үмүт менен келдик. Кудай кааласа чечилип калат деп үмүттөнөбүз. Рахмат. Саламатсыздарбы? Мен Ак Суу айылынын Коргон төө участкасынын советинин депутаты. Мен дагы ушул өйдөдөгү депутаттардын эмесине кошуламын. Биз да ошо жолубуз, мектебибиз ошо проблемалар менен келдик эле. Кудайга шүгүр депутаттарга, Алмаз мырзага, Рада айымга рахмат. Бизде 2 күндөн бери суроолорубузга, немелерибизге жооп берип атат. Кудайга шүгүр ушуларга. Акыркы суроом сизге, биринчи өзүңүз тааныштырып койсоңуз.
Чокоев Музирал Абдывалиевич, айылдык кеңештин депутаты, социалдык комитеттин төрагасы, тарых мугалими. Кармаласызбы? Айтсаңыз, мынакей сиз өзүңүз мугалим экенсиз, эртеден бери ушул айылыңыздагы маселелердин баары айтылып атат да, жол жок, садик жок, мектеп жок, жана башка жаштарга жакшы шарт жок, жаш мугалим жок деген маселелердин баары айтылып атат да. Бирок ошол эле учурда сиздер депутаттарга ыраазы экенсиздер, рахмат айтып атасыздар. Себеби эмне? Бул жерде себеби вот именно жергиликтүү кеңеш менен азыр эки эле баскычтуу болуп атпайсызбы? Жогорку анан жергиликтүү. Баягы ортодогу структура кетти, райондук, областтык деген структура кетти, эки баскычтуу парламент болуп калдык. Эми эки баскычтуу парламенттеги депутаттардын ортосундагы ынтымак биринчиден, экинчиден биз айылдык кеңештин депутаттары көпчүлүктү түзөбүз. 440 ашык айылдын ар бирине 10-дан 20-дан депутат болгондо биз чоң массабыз. Эми менин айтайын дегеним, биз бул жерде депутаттардан ыраазылыгыбыз, булар өздөрүнүн ишин билет. Эмне көйгөйдүн бардыгын турган жеринде чечип атышат. Рада дагы, бул Алмазбек дагы, андан тышкары дагы тиги Жумабек Жумалиев деген, Кубанычбек Мырзабекович деген депутатыбыз бар. Тигил Кадралиев деген, Умбеталы Токторалиевич деген депутатыбыз бар. И андан тышкары дагы бизге тааныш ушул жерде депутаттардын бардыгы аракети күчтүү. Быйылкы бирок эми ошо депутаттар ишин билгени менен эмне үчүн анда айылдагы жашоо шарт жакшы эмес? Мен айтарым дегеним, бул жердеги парламент, кече биз парламенттин дагы комитеттин жыйынына катышып, именно парламент кандай иштейт экен, депутаттар кандай кылып аткаруу комитети менен сурап атат. Анткени булар сурап алып атат. Ошолордун аткарылышын көзөмөлдөп атат. Айылдык кеңеште ушул нерсе жок. Биз үйрөнүш үчүн келдик биринчиден. Көрдүңүз, биз окуш үчүн келдик. Экинчиден биз дайым эле тетиги айгараган текедей болбостон биз өзүбүз жаштар комитети, аялдар комитети жана башка деген коомдук, болбосо граждандык уюмдар айыл жерлеринде иштебейт. Өздөрүнүн граждандык активдүүлүгү жок. Булардын бардыгы формалдуу сакталган нерсе. Ата-энелер комитети болобу, бардык ошону качан гана жаңа келтирип, ынтымактуу болуп туруп, мектеп, ата-эне, андан тышкары тиги айыл активдери бардыгы бир колдон, бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарганда, ошондо гана алга жылыш болот. Муну үйрөнүштүн кереги жок. Бул биздин кыргыз элинин илгертен алган этно-педагогикасына жазылуу. Депутаттарда айып жок турбайбы, кыскача? Депутаттарда айып эмес, буларга рахмат. Булардын алдында биз дайыма буларды Алладан булардын ден соолугун сурап турушубуз керек. Биз анткени ушунчалык болот депутат деген. Эмне кылыш керек депутат? Мен үйүмө бир кап алып барып бериш керекпи? Керек жок, биз Алладан сурашыбыз керек. А калган булар ден соолук сурайбыз. Булар бирок шайлоонун алдында убадаларды берип атышпайбы? Шайлоонун алдында берген убадасын булар толук өтөсүнө чыкты. Буга чейинки депутаттардын өтөсүнө чыкканына мен ишенимим жок болчу. Мына азыр ишенип кеттим. Мына мындан кийин дагы ушул депутаттагы биз ошол жерде бул депутаттарды пропаганда акчасы жок эле өзүбүз пропаганда кылып алабыз. Бизге керек жок штаб түзүштү. Мына ушулардын бардыгы бул ушул 4 депутаттын эмнеси болот? Доверенное лицо деген ушулар болот. Ушул штаб түзүшүп койду булар уже. Иним башка жактагы аракет кыла бергиле. Парламентаризм сабактары талкуубуз ушуну менен соңуна чыкты. Бизде бүгүн Аксы районунун Аксу айылдык кеңешинин депутаттары, ошондой эле жогорку кеңештин депутаттары мейманда болду. Саламатта калыңыздар. Рахмат.